Кыргызстандын бир нече райондорунда сел жүрдү. 2 августта таңкы саат 7 чамасында катуу жааган жамгырдын 9 районундагы Чет булак айылында сел жүрүп, 3 үйдү, 2 сарайды жана ички жолдорду каптады. Учурда тазалоо иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. 1 августта катуу жааган жамгырдын Нарын районунун Куланак айылындагы каналдын суу ташып, 28 үйдү суу каптаганы аныкталды. Ушул эле күнү Жетөгүз районундагы Көк Жыйык жайлоосунан барчы жолдо катуу жааган жамгырда сел жүрүп, каттам токтогон. Жетөгүз айыл өкмөтү жолдон өтө албай калган 200 эс алуучуну Жетөгүз курортуна жайгаштырды. Учурда жолду тазалоо жана кеңейтүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ал эми 31 июлда Каракулжа районундагы селдин Күйөө Таш айылында 12 үйдүн короосунан жана 5 үйдүн ичин суу каптаган. Коч Ата айылында 25 турак үйдүн короосун суу каптады. Ошондой эле Оштун айрым райондук аралык жолдорунда сел жүрүп, каттам татаалдашкан. Акыркы бир аптадан бери нөшөрлөп жарган жамгырдан Кыргызстандын аймагында бир нече райондордо сел жүрдү. Кыргыз гидромет сел жүрүү коркунучу тууралуу чукул эскертүүнү тынбай таратууда. Азырынча республика боюнча селдин кесепеттеринин чыгымдары жөнүндө айтыла элек. Булак азаттык. Жээнбеков тааныш-билиш менен кызматка орношууну жойо тургандыгын айтты. Президент Сооронбай Жээнбеков 1 августтан баштап кадр тандоо боюнча жаңы система ишке кирерин билдирди. Жээнбеков биринчи радиого курган маегинде мамлекеттик кызматка кадр тандоо ачык айкындуулук менен камсыз кылууга аракет башталгандыгын белгиледи. 1 августтан тартып жаңы конкурстук система ишке кирет. Эми тестирлөөдөн ким биринчи орунду алса, кызматка ошол талапкер сунушталат. Негизги максат тааныш-билишти жоюу. Айрым мыкты кадрларыбыз мамлекеттик кызматка кире албай калып кеткендигин жашыруун эмес. Аны көпчүлүк билет. Ошондуктан бул негизги маселе. Буюрса, бул реформаны ишке ашыруу боюнча тиешелүү чечимдер кабыл алынып, өз максатына жетти, деди президент. Валентина Шевченко титулун кантип коргой тургандыгын маалымдалды. Белгилей кетсек, Шевченко башка аттандаш менен таймашып, чемпиондук титулун буга чейин эле коргомок. Бирок кыргызстандык спортчунун жаратынан улам таймаш кийинкиге калып калган. Кыргызстандык спортчу UFC чемпиону Валентина Шевченко кийинки беттеште бразилиялык Дженнифер Майя менен өткөрөт. Бул тууралуу уюмдун жетекчиси Дана Уайт UFC Vegas 5-турниринен кийин маалымат жыйынынын учурунда айтты.